Кан жаныбыз менен кошо бүткөн эне тилди билүү ар бир атуулдун ыйык парзы. Өз тилиң менен кошо башка тилдерди да өздөштүрүү эң сонун дейт кыргыз тилин үйрөнүүгө кызыккан Армян улутунун жараны Арсен Манукян. Мен кыргызча түшүнөм, эми сүйлөнгөндү үйрөнүп жатам. Орус улутундагы Илья Лысак да кыргыз тилин өтө баалап кадырлаарын айтат. Алгач башталгыч класста окуп жатканда кыргыз тилин үйрөнө албай кыйналып, начар бааларды алган күндөрү да болгон. Атайын курска барып, тилге өзгөчө басым жасагандан бери жылыштар болуп, кыргыз тилинде жакшыраак сүйлөп калганын айтып, эми бой жеткенде өмүрлүк жарымды да кыргыз кыздарынын арасынан тандап алсам деген кыялын билдирди. Менин атым Илья, мен 12 жаштамын. Мен чоңойгондо кыргыз тил мугалими болгум келет. Бишкектеги Кыргыз экономикалык университетинин 1-курсунун студенти Ханзада Абдыкадыр кызы көп тилдерди үйрөнүп, аларды өздөштүрүү менен өз тилиңди ыйык тутуп, аны өнүктүрүүнү башкы орунга коюу керектигин айтып, курдаштарына кеңеш берет. Бардык жерде кыргыз тилинде сүйлөгөндү сунуштайм. Айрыкча кээ бирки учурларда мамлекеттик жерлерде деле кыргызча сүйлөнбөй калган учурлар болуп калат. Бирок ошондой мезгилдерде кыргызча сүйлөнүш керек. Эгерде мамлекеттик жерлерде кыргызча сүйлөнүлбөсө, анда кыргыз тилинин тарыхы бар экендиги ишенимсиз болуп калат. Айрым өлкөнүн мамлекеттик тили бар. Биз дагы алардан кем калышпай өз тилибизди мамлекеттик деңгээлде өнүктүрүүгө тийишпиз. Ал үчүн ар бир атуул эне тилин кадырлап сүйүүгө тийиш. Анткени эне тил болбой эл болбоорун айтат кыргыз тили мугалими. Баалуулугун көрсөтүш керек да. Сен сөзсүз билишиң керек, сен Кыргызстанда жашайсың, сен билишиң керек деген принцип менен окутушат да. Жок. Анын ошо жашоодо кандай пайдасы тиет, анын эмелерин плюстарын баарын айта турган болсо, ошондо бала түшүнөт. Чынында эле эне тилиңди билбей сүйлөй албагандан өткөн уят иш жок. Аны азыр жаштар эле эмес, мамлекеттик кызматтагылар да жакшы түшүнөт. Азыр кыргыз тили өнүгүп келатат. 2 жыл, 2-3 жыл болуп калды. Жаңы закон кабыл алгандан баштап, что ар бир чиновниктер, госслужащийлердин адамдары, госструктура иштеген адамдар бардык экзамен бериш керек. Ошол себептен бизге азыркы учурда көп начальниктер келет, депутаттар келет, частный компаниялардагы жеке компаниялардын директорлору көп келишет. Маданияттын 1-баскычы эне тилинде жакшы сүйлөө жана туура жазуудан башталат. Эне тил өнүккөндө гана адамдын ой чабыты өнүгүп кеңейерин айтат улуттук китепкананын кызматкери. Кыргыз тилинде көп китептер чыгарса жакшы болот эле. Негизи бизде мындай орус тилинде көбүрөөк болуп атат дагы, кыргыз тилинде мындай азыраак чыгат. Менин оюм боюнча көбүрөөк кыргыз тилине басым жасап, көңүл бурсак жакшы болот эле деп ойлойм да. Кыргыз тили эзелтен бери кыргыз элинин дүйнө таануу, тиричилик, рухий жаратмандык тажрыйбасын камтыган баа жеткис бай тил. Улуттун улут экенин аныктаган паспорты бул тил деп кыргыздын белгилүү акыны Эсенгулу Ибраев таамай жазган. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт деп акындарыбыз жазгандай, эси жоктук кылбай эне тилдин улуулугун, баалуулугун барктай билели. Анткени тилибиздин тагдыры элдин тагдыры. Элдин түбөлүктүүлүгү элдин тилинде деп залкар жазуучу, дүйнөнүн алп жазуучусу Чыңгыз Айтматов бекеринен айтпаган чыгар. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал.